күнөөнүн баарын аялдыга коюшат эле дагы, а моюн бербей лечение кылышчу эмес да. Анан эле ким байкуш, аял байкуш. Эко дейби? Да, эко. Ушул нерсе дагы күч алып баратат да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Жүрүп бараткан поездге секирип калыш керек. А кээ бирлер айтат, 40 өткөндөн төрөсөң каның жаңырат деп. Сиз кайсы жагына кошуласыз ошол? 35 жашта баштап эле биринчи звоноктор келе баштайт аялга. Карып баштап атасың деген. Көкүрөк бездердин онкологиялык маселенин эң биринчи эле причинасы мына аял киши эмизбегенден, төрөбөгөндөн. Анан көп аборт жасаган. Саламатсыздарбы, Эркин Тогиз YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз сиздер менен Азамат айым долбоорунун алкагында дагы бир Азамат айым менен маектешкене турабыз. Бүгүн акушер-гинеколог, аялдардын карылыкка каршы эксперти, узист Бактыгүл Максутова эже менен маектешебиз. Алдыда аялдардын ден соолугу карылыкка кантип каршы турса болот? Кызыктуу маекке көңүл буруңуздар. Саламатсызбы, Бактыгүл эже, кандай жүрөсүз? Саламат. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Мен дайым ошол сизге келгенде, сиздин эшигиңиздин астында көп кезек күткөн аялдарды көрөм да. Анан ушул аялдардын ден соолугу жөнүндө сиз менен сүйлөшкөнү келдик. Андан сырткары мына сиз ушул Айкөл медициналык клиниканы негиздеп, аялдардын ден соолугуна көп жылдан бери кам көрүп жүрөсүз. Сизди тааныбаган аялдар менимче аз болсо керек, туурабы? Рахмат. Эми мындай келгенде азыр аялдар эң биринчи өзүн сүйө баштады. Кезек көбөйүп калган себеби дагы ошол. Адам аял кишинин аң сезими өсүп, өзүн өзүн жакшы көрүп, өзүн өзү сүйүп баштаган үчүн өзүн өзү карай баштайт. Демек, эне дени сак болсо, калктын дени сак болот. Эненин дени сак болсо, балдардын дени сак болот. Эне күйлүү күчтүү болуп турса, значит, үй бүлө дагы күчтүү болот. Ошондуктан мен ойлойм, туура кылышат, ар бир аял өзүнүн ден соолугун биринчи карап, күчтүү потомство, күчтүү наследие калтырыш керек депчи. Ошол Кыргызстанда аял киши аң сезими абдан көтөрүлдү, чынында айтканында. Канча жылдын аралыгында көтөрүлдү? Ушул калп айтпасам бир 10 жылдын арагында анча эле көтөрүлүп калды. Өзүн жакшы көрө баштады, өзүнө дополнительный кам көрүп, акчаны өзүнө коюп, биринчи ирет өзүн кое баштады. Ага чейин окат деп эле тиричилик деп эле жүрүшчү да. Биринчи ирет өзүн коюшчу эмес, биринчи ирет кой балдарымы, кой күйөөмдү, кой үй бүлөмдү, анан калса бир туугандарымды, там кайын журтумду дешчү. Азыр аң сезим көтөрүлдү. Азыр биринчи ирет менин ден соолугум үчүн болсо, мен көйлүү күчтүү болсом, значит, менин балдарым дагы, неберелерим дагы күчтүү болот, менин күйөөмдүн дагы ден соолугу үчүн болот деп ошондой аң сезим менен келип, ой жүгүртүүлөр күчтүү болуп кетти. Мен абдан сүйүнөм ошогочу. Ошол күнүнө сизге канча аял кайрылат ден соолугун каратуу үчүн? Эми күнүнө келгенде кээ бир аялдар ооруп келип кайрылышат, кээ бир аялдар уже жыгылып калып келип кайрылышат. А кээ бир аялдар, мен азыркы айткан категорияга кирген аялдар алдын алуу максатында келип көрүнүп турушат. Ар категорияда ар башка. Кээде эле кечке иштеген мезгилде бир 50-дөн 60-ка чейин даже анан дагы көп болуп калат. Келип көрүнүшөт. Аялдар азыр көбүнчө кандай проблемалар менен келет? Кандай оорулар күч алып баратат сиздин статистика боюнча? Эми статистикага караганда азыр көбүнчө эле өзүн караган аялдар алдын алып, эрозия, эктопия барбы, жокпу, маммология жагынан рак көп болуп атпайбы? Ошон үчүн полный биросмотр көрүп коюн, рак жок бекен, УЗИден көрүнгөнү бар,
көбүнчө эрозия шейки матки көбүрөөк болуп атат. Себеби баягы бул дагы бир какой-то бир мезгил убакытта аялдардын иммунитети абдан түшүп кеткен. Ошол мезгил бардыгына эле затронула, наверное, да, ойлойм. Себеби ошо иммунитет түшүп кеткен мезгилде вируска организмде каршылык көрсөтө албай калат дагы. Ошого вирус папиллома человекалар көбөйүп кетип, көбүнчө эле багындай папилломалар чыгып кетип, эрозиялар күчтүү болуп кетип, ушундай болуп калган аялдар ошолор в динамике көрүнүп турушат, эрозияларын жок кылып турушат. Ошол эле аял киши мисалы иммунитети түшүп кеткен мезгилде болгон сонный патогенный флоралар да күчөп калат да. Ошол күчөп калган мезгилде сөзсүз түрдө келип иммунитетин көтөрүшүп, противовоспалительный лечение алып турушат. Анан дагы калса, азыр эркектер дагы азаматтар ошо аялдар лечение кылып атканда биз дагы айтабыз, күйөөңдү дагы ошо лечение кылганын себеби өзүң лечение кылганда, эгер күйөөң лечение кылбаса, ошол эле флора, ошол эле патогенный микроорганизмдер кайра келинчегиңе келет, ошон үчүн сен дагы лечение алыш керексиң деп түшүндүрүп берсек, туура кабыл алып, туура лечение алып турушат азаматтар. Ошол жагы мага азыркы кезде ошону түшүнгөндөрүнө ыраазымын да, потому что бир нече жыл мурун мен таптазамын, мен оорубаймын деп эч бир моюн беришчү эмес. Аял күнөөнүн баарын аялдыга коюшат эле дагы, а моюн бербей лечение кылышчу эмес да. Анан эле ким байкуш, аял байкуш дарыларга акчасын кетирип, дагы эле кыйналып, ооруп, кайра эле ушинтип келе беришчү. Аң сезим өсүптүр да, үй бүлө институтунда. Туура айтасыз. Азыр мына бизде мына аялдар сизге тукумсуздук маселеси боюнча дагы көп кайрылышат болуш керек деп ойлойм да. Ушул маселе кандай болуп атат биздин Кыргызстанда? Эми бул тукумсуздуктун проблемалысын причиналары көп. Кээ бирлердики мисалы кечке суук тийип алып эле анан лечение кылбай жүрө берип өтүштүрүп алгандар, хронический простатит болуп, хронический аднексит же болбосо трубный фактор деп коет, трубно-перитонеальный фактор. Даже ошо көңүл бурбай чала лечение кылып, бири алса бири албай, өткөзүшүп алышып, көңүл бурбай жүрө беришип, уже спаечный процесс болуп калса, уже трубалар дагы непроходимый болуп калганга чейин жүргөндөр бар да. Азыр окат, тирчилик деп жүрүп, убагында лечение кылбай жүргөндөр, ошол трубно-перитонеальный факторлор болсо, ошо көбүнчө боюна болбой жүргөндөр көп ошондой. Бул биздин эле мисалы аялдарыбызга тиешелүү, себеби алар Россияга барышып, жак суук жакка барып келишип, бизнес дешип, убакытын коротуп коюшканда, анан азыр эми кыйналып жүрүшөт, действительно, экстракорпоральныйга барышат, анан убакытын өткөзүп коюшту да. Бизде ошо экстракорпоральный, мына эко дейби? Да, эко. Ошол нерсе дагы күч алып баратат да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Мен көз карашым туура эле. Себеби дегенде экстракорпоральное оплодотворение бул эң акыркы жардам да аялга. Бирок ошол жүрүп бараткан поездге секирип калыш керек деген методду ошо экодан алып алса болот да. Көп эле аялдар, допустим, кечирээк мисалы карьера кылышып, бизнес кылышып, убакыт өткөзүп салышып, ошо трубно-перитонеальный фактор бесплодие болуп калса, трубалары непроходимый болуп калса, айла жок, төрөш керек болуп калат да. Баланын жетин сагынып калышат. Мисалы 30дан өткөндөн кийин 35, 38, 40 да төрөгөлөр келип калышат да, анан уже убакыт өтүп атат. Ошондо дагы кечикпеш керек деп айтам да, ошо аялдарга. Кечикпей барыш керек. Экого дагы кечикпей, себеби авариальный резерв деп коет да. Жумуртка безде бизге төрөлгөндө эле определенный резерв менен келишет аял болот негизичи, авариальный резерв, фолликулдар. Ошол да короп кетсе, анда өзүнүн родной балдары жок болуп калат да. Донорский яйцеклетка алып калат. Поэтому экого барам дегенде делечи кечикпеш керек. Авариальный резерв. Эми ар адамдыкы тукум боюнча ар башка. Мисалы, кээ бирки аялдар 52-50гө чейин дагы может болсо, кээ бирки аялдар уже 35 эле токтоп калат. Анан аялдарда мындай да, азыр ден соолугум начар, 40тан өткөндөн кийин мен төрөй албайм дешет да, мисалы үчүн. Кээ бирлер айтат, 40тан өткөндөн төрөсөң каның жаңырат деп. Сиз кайсы жагына кошуласыз ошо?
Ну, все равно 40-тан өткөндөн кийин төрөсө деле болот, бирок деген риск кичине көбүрөөк да ооруга. Аял киши мисалы все равно гормондор недостаточный болот. Прогестерон 35 жаштан баштап эле уже азая баштайт. Дополнительно прогестерон таблетка ичип туруш керек, допустим, ошо баланы вынашивать этиш үчүнчү. Прогестерон азайган сайын, тестостерон азайган сайын связочный аппараттагы эме слабый болуп баштайт, грыжалар чыга баштайт, опущение боло баштайт. Анан все равно не советую, да, желательно, конечно, 35-ке чейин, 38-ге чейин төрөп алгыла деп. керек да. Анан кийинкилер только рискует деген. Кан жаңырат деген мен ага кошулбайм. Потому что организм изнашивается все равно. Мен ага кошулбайм. Бирок мен билем сиз өзүңүз Өзүм рискнула. 45-те 45-те төрөгөм. 45-те төрөгөнсүз. Рискнула, бирок так как өзүм коррегировала же себе, поэтому. Биздин Азамат айым долбоорубуздун алкагында биз ошол маектешибизге белек беребиз дайыма. Мен да сизге бүгүн белек алып келгем. Өзүнүн жүрөгүнөн дагы башка дагы бир жүрөктү ичине алып жүрүү бир гана аял кишиге буйруган экен да, жаратканчы. Ошол сиз ошондой жүрөктү алып жүрүүгө жардам берип, ошол аялга Кудай жаратат, анан сиз ошол нерсеге мындай көмөкчү болуп, ошо жардам бергениңиз үчүн мен сизге ушундай белек алып келдим. Аябайсың, эмблема экентим эле. Мен береймин, Бул башы болсо бул жүрөгү, ичинде дагы жүрөгү. Надо же. Ошондой бир гана аялга гана ошо эки жүрөктүү болуу Таандык, таандык экен да. Кандай гана Эки жүрөк, бир организмде эки жүрөк сокпойт да, бирок ошо Кудай ошондой бир мүмкүнчүлүктү бизге жакшы нерсени берген экен. Мен ошол нерсени эске алып, ушинтип көптөгөн жүрөктөрдү соктуруп, ошолго мындай жардам берип, аялдарга жүрүшүңүзгө тилектешмин көпкөчө. Ошон үчүн ушундай сизге белек алып келдим. Эң сонун белек. Бул ар бир энеге эне болуу ыйгарылсын да, ушундай эне болуу насип этсин. Ошо ар бир аялга ушундайды каалайт элем да. Эне болуу. Анан сиз мына өзүңүздүн карьераңызды канча жыл мурда баштагансыз? Анан ушул врач болуп туруп, ушундай Айкөл деген чоң медициналык клиниканы дагы негиздегенсиз. Бул жолго кантип келдиңиз? Сиз бир эле врач болуу эле эмес, бизнес леди катары да сизди тааныймын да, мындайчы. Ошол жолго кантип келип калдыңыз? Мен негизи 93 жылы бүткөм медакадемияны. Анан 4-чү роддомдо иштеп 17 жыл иштедим. Эми ал роддом деген государственный перинатальный центр, самый сердце деген аябай тяжелый аялдар, тяжелый балдар төрөлөт. Шаар боюнча перинаталдык борбор деген бул абдан түшүк да. Эң оор аялдар ошол жакка барат. Эрте төрөлгөндөр, эрте эмне үчүн төрөлөт? Эрте, потому что аял кишинин ден соолугу начар деген сөз. Ошон үчүн бала эрте чыгат деген сөз да. Ошон үчүн опытым абдан көп болду. Ал жерден операция кылып жүрдүм, түнү дагы, күнү дагы иштедик. Төрөттөрдү кабыл алдык, канча гана балдарга киндик эне болдум. Азыр мен киндик балдарым өзүм келип көрүнүп турушат. Мынакей сиздин кызыңыз, сиздин балаңызды алып келип көрсөтүп турушат. Эң алдыңкылар эле мактанып кетсем, бүт эле золотой сертификаттын ээлери Австрияда, Германияда, Японияда окушат. Мен мактанып кетейин. Мен айтам, эмне үчүн мындай, билесиңерби? Себеби аларды киндик энеси ким болсо ошону тартат. Ал эми кичине мактанып кеттим уже. Жок. Бирок биринчи төрөлгөндө жерден алган эмес, кандай дейт? Киндигин ким kesсе ошону тартат деп. Мен аны мен каяктан билем? Апам айтып калчу, сен эркектейсиң деп элечи. Анан эч бир кыйтыклыгың жок деп эле. Себеби сен киндик атаң болчу деп элечи. Ошо сен эч мындай аялдарский эмессиң депчи. Ошонан мен да ошону улап, өзүм да жакшы окуп, жакшы эметкеним үчүн киндик окуган, то есть төрөткөн балдарым, төрөлгөн киндик балдарым получается, баардыгы акылдуу, эстүү. Роддомдо көп жыл иштедик. Балдар баягы
кыйналат экен, күнү түнү роддомдо жүрсөң, себеби жолдошум да хирург, врач, ал дагы түнү дежурствого кетип калат, мен дагы кетип калам. Ушинтип Канча балаңыз бар? 4 балам бар. Иштеп жүрүп 4 балаңыз бар, азамат экенсиз. 4-үнчүнү эми кийин төрөдүм да. 45-ке чыкканда. 45-ке чыкканда. Ага чейин балдар өздөрү калчу. Жаңы жылды деле өздөрү жалгыз тосучу. Могу революцияларда деле өздөрү жалгыз калышчу. Биз болсо дежурство болуп эле. Ошонан экөөбүз отуруп алып, кой зарплатада отурсак, баягы роддом аттуулук супара сугурук болуп эле анан кой мынтсек биз жашай алгыдай эмеспиз. Биз менен теңдүүлөрдүн бардыгы эле, которые күйөөсү дагы врач, аялы дагы врачтардын бардыгы медицинаны таштап кетишти биздин мезгилдечи. Себеби ошол мезгилде ушундай кыйын мезгил болду. Биз жок деп баягы медицинага берилген, жүрөгүбүз менен берилип алган жанакемиз дагы жок деп анан кийин иштедик да. Кыйынчылыгына чыдап, ошо заманыбызда ошол мезгилде кыйын мезгил болду дагы. Анан ошого жараша ошондой чечимге келдик. Кой биз частныйды ачпасак болбойт. Буну салган, ушуну мага көмөк берген жолдошум күчтүү азамат болгон үчүн мен да ушундай жетишкендиктерге жетиштим. Мен болсо даярга келип эле иштеп өз айтмакчы. Бирок сиз даярга келип иштегениңиз менен сиз аябай көп тармакты дагы өздөштүрүпсүз. Ошондой сиз карылыкты алдын алуу боюнча эксперт экениңизди билем. Мына аялдар карылыкты алдын алып, кантип алдын алса болот? Мына аялдарды билесиз, карыгысы келбейт. Ооба. 40 жашка чыгып бараткан аял стресс болот, депрессияга бир сейрат түшөт дегендей. Эми айтып атпаймынбы, 35 жашта баштап эле биринчи звоноктор келе баштайт аялга. Карып баштап атасың деген. Кандай звонок? Бетине бырыштардан башка? Бырыштар еще түшө элек болот. Бырыштар еще түшө элек болот. Это уже звоночки. Түн уйкусу слабый болуп кала баштайт. Бош болуп баштайт табарсыктары. Слабый грыжа чыгып, жолсо белинде грыжалар, сөөктө грыжалар деп коет го. Связочный аппараттар слабый болуп баштайт. Это все признаки недостатка прогестерона, да? Прогестерон деген гормон в первую очередь азая баштайт. Башка гормондор азайбаса дагы биринчи очередь 35тен ары прогестерон азая баштайт. А прогестерон азая баштаса, ал анчалык дагы билинбейт. Балким керекичне азайышы мүмкүн, бирок келе берет. Балким келбей калышы да ыктымал. Ошентип өзүн карабаган аял 38де деле климакс болуп калышы мүмкүн. Алдын албасачы. Тырыштар башталат. Ушул кантип алдын алыш керек? Эми ошон үчүн негизи көрүнүп туруш керек да. Эгерде 35тен ары аял киши не обязательно дарыга, ошол фитотерапияга деле кирсе болот. Ошол гимнастика кылса деле болот. Регулярно ошо жумуртка безге жардам бере турган витаминдерди ичип турса дагы болот. Все на травах деле фитотерапия кылып турса дагы болот да. Эми ар түрдүү категориядагы аялдар бар да. Гормональный, бирөөсү насыщенный, бирөөсү недостаточный, бирөөсү ушундай, анан бирөөсү андрогенный тип, например, эркектерге окшоп дегендер. Ошо анан ошон үчүн көрүнүп туруш керек. 6 айда бир келип көрүнүп турса, алдын алганга ар бир аялдын өзүнүн жолу бар. Бирөөгө дары сөзсүз керек. Бирөөгө жөн эле фитотерапия керек, бирөөгө жөн эле гимнастика керек. Ушундай да. Анан ошону сиз аныктайсыз. Аныктайм. Азыр Бактыгүл эжем, азыр аялдар көбүнчө онкологиялык ооруларга чалдыгып атат деп айтышып атат. Статистика аябай өсүп кетти депчи. Көкүрөк бездери, анан дагы жатындан да ушул эмне себептен болуп атат деп ойлойсуз? Себеби эмнеде? Эң негизги себеби эмнеде, сиз кандай ойлойсуз? Так, эң негизги себеби мисалы жатындын моюнчасынын рак шейки матки деп коебуз. Бул вирус папилломы человека. Бул деген вирус, который передается половым путем, да? Жыныстык катнаш кылганда ары бери бара турган инфекция. Эгер ошол инфекцияны убагында таап, убагында лечение кылып койсо, рак болбойт. Эгер ошол бар болгон болсо, сөзсүз түрдө ошол вирусту жоготуш керек, потому что бул рак вызывающий вирус. Бул уже доказанный
и Кохрановский метод менен, и бүт бардык Бизде изилдөөлөр менен Кыргызстанда доказанный башка метод. өлкөлөрдө ушул вирус папиллом человека каршы эме бар, вакцина бар. Эмне Кыргызстанда жок? Ал вакцина бир аз кымбатыраак, анан биздин ал негизи вакцинаны 14 жашта кыздарга сайыш керек да. Аны биздин коом кабыл албаса керек. Биздин коом аны кабыл ала албай атат, потому что биринчиден ал жакта Россияда государственное обеспечение болсо, биздин өкмөт өзү аны сатып алып бере албайт. Экинчиден ар бир кыргызстандыктар деле алдын алып ошол вакцинаны сайдыргысы келбейт, негедир. Коркушат дегенде. Коркушат экен. Анан көкүрөк бездери кандай бул онкологиялык? Көкүрөк бездердин онкологиялык маселенин эң биринчи эле причинасы мына аял киши эмизбегенден, төрөбөгөндөн. Анан көп аборт жасагандан. Себеби организм боюна болгон мезгилде организм даярданат да, сүт чыгарам, эмизет депчи. Биздин кыздар эмне кылып атат? Аборт кылып коюп атышат. Жаш сроктон, малый сроктордон, дальше чоң сроктордон деле түшүрүп койгон болсо, организм уже ошондой өзгөрүүлөр жүрөт да. Бул деген эмизиш керек болчу, эмне эле болуп кетти деп. Анан ошолордун бардыгы топтолуп отуруп патогенный болот да. Анан именно төрөбөгөн аялдарда, анан абортту көп кылган аялдарда, эмизбеген аялдарда көкүрөктүн ошо безинин рагы көп. Бул тукум коют деген чынбы? Тукум койду. Ошон үчүн апасында болсо сөз кызында көрүнүп туруш керек. Сиз аны да көрөсүз? Аны дагы УЗИден көрүп турабыз. Атай Санкт-Петербургдан барып окуу даража эмесин повышение квалификация кылып келгенбиз. Солнцевадан сертификаттар тиги бар. Вот. Анын алдын алып көрөбүз. Анан маммографияга жөнөтөбүз. Анан совсем эле подтвержденный случай болуп калса, конечно, онкологияга тезинен жөнөтүш керек. Себеби дегенде ал мээге жакын болгон үчүн тез берет метастазды. Ошон үчүн эгерде убагында токтотуп калбаса, тез эле кайтыш болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн эмчек менен ойношпош керек. Аябай тез кыймылдаш керек да. Но шейканыкы 3 жыл, 4 жыл жүрө бериши мүмкүн да. Анан кийин айланып кетет. Мээге жакын болгон үчүн дагы. Мына караңыз, сразу метастаз болот да, ошонусу жаман. Бактыгүл эже, сизге чоң рахмат. Дайым ушундай аял кишилердин ден соолугуна кам көрүп жүрөрүз. Өзүңүзгө дагы ден соолук каалайм. Рахмат. Үй бүлөлүк бакыт каалайм сизге. Рахмат. Мен сиздин мындай үй бүлөңүздү дагы мындай алыстан тааныйм. Аябай сонун үй бүлөсүздөр. Байкебиз дагы врач, аябай күчтүү врач деп угуп жүрөм. Ал кишини дагы сиздердин ушул үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Экөөңүздөр тең кыргыздын ошо ден соолугу деп жан үрөп жүрөсүздөр. Көп жашаңыздар. Рахмат сиздерге. Рахмат чоң силерге дагы. Ийгилик каалайм. Ишиңер ийгиликтүү болсун.